Кыргыз радиосунда ишемби күндөрү саат 10-дон 10:30га чейин наристелерди тарбиялап өнүктүрүүгө арналган радио мектепти угууга чакырабыз. Программада адистердин кеңештери сунушталат. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Кезекти кайрадан ата энелерге арналган радио мектеп уктуруусу. Бүгүн биз сиздер менен кичинекей наристелер арасында кездешүүчү анемия оорусу жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин студиянын коногу медицина илимдеринин кандидаты, энеликти жана балалыкты коргоо борборунун балдар гематологиясы бөлүмүнүн дарыгери Черикчиева Айгүл Бишеналиевна болмокчу. Айгүл Бишеналиева, студияга кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатсыздар. Биз статистиканы карап көрсөк, бүгүнкү күндө кичинекей наристелер арасында, тактап айтканда 2 жашка чейинки наристелер арасында ар бир экинчи бала анемия оорусу менен ооруйт экен. Бул атайын ЮНИСЕФтин изилдөөсүнөн кийин келип чыккан статистика болуп отурат. Мына ушул эң көп жайылган, эң көп тараган оору айрыкча айыл жеринде, айылдыктар арасында көп кездешет экен. Биз бүгүн мына ушул оору эмне себептен пайда болот? Мунун белгилери кандай? Муну биз канткенде дарылай алабыз? Бул өзү деги эмне деген оору? Эмне себептен бул мынчалык балдар арасына жайылып кеткен? Кантип мындан биз арыла алабыз? Мына ушундай суроолор тегерегинде кеп кылмакчыбыз. Айгүл Бишеналиевна, бул анемия деген оору эмне деген оору? Айрыкча бул балдар арасында бул анемиянын кайсы түрлөрү көп кездешет? Эми негизи аз кандуулуктун түрлөрү көп. Темир жетишпеген анемия болот, витаминдер жетишпеген анемия болот, дагы башка көп түрлөрү болот. Бирок ушу бүт аз кандуулуктун арасында темир жетишпеген анемия 80% болот негизи. Негизи ушул аз кандуулук менен, темир жетишпеген аз кандуулук менен биздин көбүнчө балдар 5 жашка чейин оорушат. Анан биздин Кыргызстанда аялдар медицина боюнча айтылган фертильный возраст деген именно төрөй турган аялдардын арасында 35%га жетет. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда балдар төрөлгөндө да, аялдар да өздөрү боюнда болуп жүргөндө бизде аябай көп аз кандуулук жолугат. Ошон үчүн балдар да ошондой аз кандуулук менен көбөйөт, ошентип төрөлөт. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда ЮНИСЕФ ошондой 2012-жылы изилдөө кылышкан. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда чоң процент, ошо аябай проценттө көп, 40-тан ашкан. Ошон үчүн биздин мамлекетте профилактикада болуш керек ошол аз кандуулуктун. Негизи аз кандуулук деген эмне нерсе? Ал каныбызда аз кандуулук эритроцит менен гемоглобин аз болот. Кызыл кандын формен элементтер деп эсептелет. Анан ал эмне себептен? Алар кислород бүт денеге, ар бир клеткага кислород алып келет. Ошон үчүн биздин эритроциттер аз болсо, ошондо баланын да эмеси жетишсиз болуп калат. Ошон үчүн бала биздики жакшы өспөй калат, жакшы окубай калат, тили кечирээк чыгат, баары жагынан бала жакшы чоңойбойт. Ошон үчүн жалпы өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет. Туура. Анан ошон үчүн биз аракет кылабыз түшүндүргөнгө. Мына бала төрөлгөндөн баштап негизи аял боюнан болуп баштаганда эле биз аял кишини изилдеп, ошонун лечениесин өткөрүп, бала башында жакшы гемоглобин менен төрөлүш керек. Жакшы төрөлүш үчүн ошо биринчи боюнда болгон аялдын убагында гемоглобин, эритроциттерин изилдеш керек. Бала төрөлгөндөн кийин биз 6 айдан кийин көбүнчө эне сүт менен эмискенден кийин бүт запастар түгөнөт. Ошон үчүн 6 айдан кийин баштап бала жалаң ошо эмчектин сүтүндө болсо, 6 айдан кийин негизи
балага убагында прикорм бериш керек. Убагында беришпейт биздикилер. Кошумча тамакты такыр беришпейт биздикилер. Анан ошон үчүн ойлошот. Эмне себептен аз кандуулук болуп атат деп. Анан түшүндүрө баштаганда ошондо билишет. Негизи 6 айдан баштап кошумча тамакты ойдогудай бериш керек да. Убагында бербей калса кеч беришет. 7-8 айда эмчек бере беришет. Ойлошот эмчек сүт эмсе эле баары жетишиктүү. Ошондон биринчи себептен ушу 2 жашка чейин балдарыбыз аз кандуулук көп ошондо болуп калат да. 6 айга толгондон кийин эмчек эмген балага дагы кошумча тамак бериш керек. Сөзсүз 6 айдан кийин сөзсүз бериш керек. Жалаң эмчек эмизген балага деле аялдын запастары ошо эмизе турган аялдын 6 айдан кийин ошо сүтүндө болгондо өсүп келаткан балар биринчи жашта негизи бала көп аябай өсөт билесиңер. Төрөлгөндөн баштап 1 жашка чейин ошо бала басып калат. Ошон үчүн биздин биринчи жылда бала өсүп келаткан 25 сантиметрге чоңоет, 3 эсе салмагы кошулуш керек. Анан ошон үчүн биздин балдар жакшы чоңойбой калат ушул. Демек биз ушул анемия оорусунун пайда болуу себептерине биз өтүп атабыз азыр. Эмне себептен анемия оору пайда болот? Негизи биздин аз кандуулук темир жетишпеген анемияларда 3 причина болот да. Негизи биринчиси темири аз тамак менен бала аз жегенде ошондо же туура эмес тамак жесе, же жесе деле темир болгон тамак аштарды аз жейт. Биринчи себептен, например, биздинчи көбүнчө биздин кыргыз биздин менталитет боюнча көбүнчө камырынан чай ичишет. Ал кээ бирлердики чындыгында көп балалуу семьяда да баарына эле күндө ойдогудай тамак жетишпей калышы мүмкүн. Бизде азыр ушундай положение болуп атат. Ошон үчүн экономический положение начарыраак. Ошон үчүн биз эң башкы себеби бул балдардын толук кандуу тамак ичпегенинен. Экинчи причина болсо ал ичегисинен жакшы сиңбейт. Ушу ичегин, карын ичегин ооруларда болгондо да ошондо да баланын аз кандуулугу болот. Негизи ичеги карында кайсы оорулар болот? Негизи ашказан ооруганда жакшы сиңбей калат. Ичегисинде азыр билесиз акыркы кездери язвенная болезнь деген болот. Дагы гастриттер болот. Анан дагы ичеги карында көп курттардын түрлөрү болот. Ал деле ошол жакшы тамакты сиңдирбегенде ошондой болуп калышы мүмкүн. Негизи биздин Кыргызстанда азыр курттун түрлөрү аябай көп. Анан ошон үчүн бизде негизи 80% балдардын ичинде көп курттардын түрлөрү жолугат статистика боюнча. Ошон үчүн биздики 3-4 жылдан бери профилактика өткөрүлүп атат. Мектептеги балдарга баарына ошо курттун дарысында таратып берет негизи. Үчүнчү себеп ал канды жоготуу. Канды жоготуу кандай болот организмде? Биринчиден биздин кыздардын, подросток кыздардын менструальный цикл убагында кан жоготуу көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Кичинекей наристелер кичинекей наристе балдардыкы кээбилердики мына кишечник менен ар кандай оорулар болот. Ичеги анан кичине канап калса деле ушул хронический жоготуу болсо, кээбилердики азыр ойлошот кичинекей балдардыкы тиги ичегин оорусу болбойт деп. Негизи мына горшокко отурсуп коюп 10-15 мүнөткө отурсуп коюп бала отурса да анын да ичегиси чыгып калып кичинекей геморрой сыяктуу даже балдарда болот, кичинекей балдарда. Ошон үчүн аларда ошондой да жоготуу болот. Анан чындыгында биз ошон үчүн азыр айтабыз, негизи Кыргызстанда уйдун сүтүн бергени жакшы көрүшөт. Ойлошот уйдун сүтүн берсек эле бала жакшы чоңоет деп ойлошот. Азыркы убакта негизи сүткө мурункудай сүт болбой калды. Азыр уйдун сүтү таза ойдон 1 жашка чейин бербеш керек. Негизи балага ичегисинде жакшы сиңбей эмесинен күч келет. Ошон үчүн 1 жашка чейин, мурун 9 айга чейин деп айтылчу. Азыркы ушу 16 жылдан бери 1 жаштан кийин уйдун сүтүн бериш керек. Уйдун сүтүн ошондой боткул бышырып бериш керек, тамакка кошуп бериш керек. Таза уйдун сүтү эми өзүн бербеш керек. Колдонбош керек, өзүн бербеш керек. Ушул. Демек бул себеп баягы балдардын ар кандай ичеги карын ооруларына байланыштуу ичинен кан өтүп билинбегей. Кан агуу болуп
турганда дагы анемияга алып келет экен. Кээдердики мурдук кан аганда эле биздикилер көңүл көп бурушпайт. Мурдунан кан көбүрөөк агып калса, боло берет балдардыкы деп. Көбүрөөк канап уже бала көп жоготуп болмоюнча бизге билесиз өзүңүз ушу врачка көп барып ушинтип эметпей. Айгүл Бишеналиевна, биз ушу биздин ата-энелерибиз ушу балдары кичинекей баласы анемия болуп калганын байкаш үчүн анемия менен ооруган балада кандай белгилер пайда болот? Ушуларга кичине кеңирээк токтолсок. Аз кандуулуктун белгилери көп. Негизи биринчиден ата-энелер көп айтышат. Биринчи кичике бала жүргөлү баштаганда эле дубалдарды баарын чукуп жей баштайт. Топуракты көп жейт. Кээдер барта чуркап келип чийки камыр, энеси камыр жасаса камыр жебишет. Кээдер кагаз чайнап жиберишет. Бул эми биздин медицинский термин боюнча бул извращение вкуса деп коет негизи. Анан камыр эмен жейиш, чийки камыр, анан ошол бузулат турбайбы? Анан билесиңер, атайын базарда бизде жана боор сатат. Анан ошол боордорду, таштарды жешет кээдер боюндар аялдар, балдар суранат. Күл ботону жешет. Анан ошону жегенде ошо уже белгиси темир жетишпеген аз кандуулукту ошондон эле билсе болот. Бир эле, бирок симптомдор көп. Анан кээдерге балдарга жана лактын жыты жагат, ацетондун, красканын жыты жагат. Ошол бул да аз кандуулуктун, темирдин аз кандуулуктун симптомдору болот. Андан кийин мына эринин жарылышы да болот. Көбү билесиңер, эки жагынан жарылып калса, бир жагынан көбү аны байкабайт, эми өтүп кетет деп ойлошпойт. Негизи ал да аз кандуулуктун жарылышы болот. Анан улам эле оозу эмне эле улатат деп көп байкашпайт. Анан чындыгында андай балдар тамак аз жеп калышат. Аябай аз жейт, ошон үчүн эмне эле жебейт, күчкө салып эле эметишет. Анан чай, нан, сүт ичип эле ошо менен бала чуркап жүрө берет. Кээдер вообще аз ичет, кыйнап күчкө салып жетиришет. Ошон үчүн анан андай бала көп жаткысы келет, уйкусу келет, көп шалдырап эметет. Кээдер ата-энелер эмне жатасың, жалкоосуң деп. Алсыз болуп калат. Алсыз болуп калат. Кээдер ушундай ата-энелер келип айтат, мен балам жөн эле жалкоо экен десем, анкатса аз кандуулук турбайбы деп. Ошону да байкашпайт. Анан чындыгында денеси, ооздору, терилери агыш болуп калат. Негизи баланыкы оозу кыпкызыл болуш керек. Денеси болсо кичине мындай розовыйраак болуш керек да негизи. А бизде агыш болуп калса, ой, кызым татынакай, апапакай, буга сонун жарашат деп жүрө беришет. Анан мындай байкабайсыңар, анан кээде бала туруп жыгып кетиши мүмкүн, обмороктор болуп кетиши мүмкүн кээдер. Негизи балдар эч качан күчөп кетсе, эстен таанып ошо обморокко да жыгылышат. Анан негизи биздин балдар эч качан жалобы айтышпайт да. Аны ата-эне байкаш керек. Особенно кичике балдар билбейт. Кичике балдар, чоң балдар деле подростоктор эч качан өтө жалбайт. Аны жыгылганда эле алып келишет бизгечи, негизи көбүнчө. Анан чачтар аябай түшөт андай балдардыкы. Анан өңү өчүп, бат түшүп, ушундай болот. Тырмактары бузулуп, башкача болуп калат да. Ошону да ата-энелер байкаш керек да негизи. Анан ата-энелер аны байкабаса, врач 800 баласы болсо, бир участковый врач да каяктан аны көрөт. Биринчи ата-эне ушунун баарын байкаш керек. Анан тилиде башка түрү болуп калат да, мындай жылмакай эмес, башкача картада, географический карта деп коет, анан географический язык болуп калат да. Барсаңар түрлүү башкача болуп тили көрүнөт. Ошол да бир ошол биздин аз кандуулуктун симптомдору, белгилери ошондой болот. Биздин ата-энелерибиз аябай көңүл бурса ошону билсе болот. Көбүнчө бизде мына азыр бизге канча келишет ушундай оорулар. Айтат, топурак жеп уже чыча албай калды, жалаң топурак чычып атат деп. Топурак жеп ойнотуп койсо эле топурак жей беришет. Ошол эле бир белги уже аз кандуулукту, ошону билсе ата-энелер убагында келсе, кээде бир айлап жүрөт, кээдер бир жылдап жүрүшөт, кээдер 3 айлап жүрүшөт, уже тырмактары баары бузулгандан келишет. Ошон үчүн ой жаңы эле ушундай иштебей жатат, мынтип жатат кечкеле деп ошентип келишет. Негизи бул бала уже 1-2 жылдан бери ошентип кыйналып жүрөт. Анан окууга да көңүл жок. Андай балдар кеч сүйлөйт. Демек бул оорунун абдан коркунучтуулугу бул баланын жалпы өнүгүүсүнө, акыл эс жагынан дагы дене турпатынын өнүгүүсүнө, ден соолугуна абдан чоң зыянын, залалын
тийгизет экен. Анан мына сиз айтып аткан себептерди карап көрсөк, ириде бул социалдык оору деп койсок да болот турбайбы муну? Мунун себептери негизи ошол социалдык себептер экен да. Ошо тамакты толук кандуу иче албагандык, ата эненин билиминин жетишсиздиги, ата эне өтө колу бош болгондон баласына көңүл бура албай калгандык. Мына ушундай негизги себептер бүгүнкү күндө балдардын арасында анемия оорусунун бизде абдан кеңири жайылып кеткенине себеп болуп отурат экен. Сизге мындай бир суроо бергим келип атат. Сиз Кыргызстандагы ушундай оору менен, ушундай дарт менен ооруган балдардын өтүшүп кеткендер кайрылган борбордо иштейсиз. Ушул оорунун кесепеттери жөнүндө айтып берсеңиз, андан кийин биз ушу кантип айыгабыз, ушу айыгуу жолдору тууралуу кеп кылсак. Бул оору өтүшүп кетсе кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Негизи биринчи дарылаганыбыз туура тамак беришти. Негизи биздин Кыргызстанда өзүңөр билесиңер, биздики камыр жакшы көрөт, нан жакшы көрүшөт, чай жакшы көрүшөт. Биринчи ушу балага, өсүп келаткан балага негизи чай бербеш керек. Анан сүт берет, жана мен айтып кеткендей. Негизи биринчи чай менен сүт көп берсе, ал баланын гемоглобин өзү түшө берет. Ошон үчүн биринчиден ушул баланын диетасын туура айтып берсе, туура тамакты берсе, анда ошондо деле мынчалык аскандуулук болбойт эле да. Анан негизи биз балдарга, сиз билесиз, Союз кезинде детсадтарда эч качан чай берчү эмес, көбүнчө компот берчү, анан какао берчү, башка түрлөрү, бирок чай көп берилчү эмес эч качан. Ошол туура чай ичип атышпайбы балдар? Бүгүн кечке чай менен эле нан балдар ичип атышат, анан кечинде бир тамак берип коюшат, анда да камыр тамак. Камыр тамакта да бүт керектүү эмелер жетишпейт. Ошон үчүн негизи биринчи тамакты мына төрөлгөндөн баштап мен түшүндүргөнүм, 6 айында кошумча тамак туура эмес берсе эле уже аскандуулук башталат. Анан 2 жашка чейин ошон жүрө беришет. Анан балага, бизге уже апа болуп, такыр тамак ичпей калганда ошондо келишет. Анан биз ошон үчүн айтабыз, туура тамак бериш керек. Эмне кандай тамак бериш керек туура? Пюре же кашадан башталат. Андан кийин 7 айда уже эт берип баштар. 7 айда эле эт бериш керек. Кээбилер чайнап беришет. Эми чайнап берген туура эмес. Негизи бала өзү майдалатып, этти мясорубкадан өткөрүп, ошондой этин бериш керек. Баланын да тиши өсүш керек, баланын да ошол алда чайнаш керек. Алда чайнаганын үйрөнүш керек. 1 жашка чейин бала уже өзү тамакты жеп калыш керек, жутуш керек. Биздики көбүнчө өздөрү ата-энелер мясорубка болуп беришет. Андай да туура эмес. Ар бир өзүнүн флорасы бар, өзүнүн микробдору бар. Ошон үчүн бала башка таза тамак жеп эмиш керек. Ал биринчиден. Экинчиден, биз ушу камыр тамакты көп бербешибиз керек. Биз башка түрлөрү крупалар, мурун манный каша дечи, азыр манный каша балдарга бербеш керек деп негизи ушундай эме чыгып атат. Көбүнчө гречневый каша бериш керек, овсяный каша бериш керек. Кез-кезде рисовый берсек болот. А негизи азыр манный кашанын пайдасы аз. Ал баягы ичегини толтуруп эле, анан ток кылып эле, ошо менен ал да ундан жасалган. Ошон үчүн башка түрлөрү крупаларды бериш керек, кашаларды көндүрүш керек. Ал биринчиден. Экинчиден, негизи этти уже 7 айлыктан баштап бериш керек. Эң биринчи гемоглобинди убагында негизи өсүп келаткан бала эмне үчүн биздики жетишпейт. 2-3 жашка чейин бала аябай бат өсөт. Ошон үчүн 1 жашка чейин. Анан өзүнүн запастары жетпейт. Депо деп коет медицина тили боюнча. Анан ошон үчүн балдарга депо толтуруш үчүн этти көп бериш керек. Ал да жакшы сиңет ичегисинде. Ал эң пайдалуу деп эсептелет. Тилде болот көбүрөөк железа. Уйдун тилинде, койдун тилинде, боордо көп болот. Уйдун боору. Бизде азыр эхинококто көп болуп атат. Ошону абайлап, туура тандап эме кылыш керек да. Негизи таза боорду бериш керек. Анда бүт ата-энелер байкап, анын баарын билиш керек да негизи. Анан бизде мына 6 айдан кийин эмне үчүн көбүнчө 2 жашка чейин сиз айтып кеттиңиз, ар бир экинчи бала ооруйт. Кичике 3-4 кашык берип койсо эле кошумча тамакты ошого сүйүнүп калышат. А негизи кошумча тамак 10 столовый ложкадан башталат. Кичике көндүрүп туруп, бир жуманын ичинде биринчи 10 столовый ложка бериш керек. 10 столовый ложка почти эсептеп көрүлөт, ал 150 мл болот. А биз кичике чынын берип коюп ченеп эле
анан ошентип баланын тамагы азай берет. Негизи көбөйүш керек. Ошо 150 миллилитрден 1 жашка чейин 220 чейин көбөйт, анан уже 2 жашка чейин 300 граммга чейин көбөйүш керек. А биздики 8 ай болобу, 10 ай болобу, 1 жаш болобу, ошол бир чыны менен эле бере беришет да, кичике чыны менен. Эмесин ченебейли. Чоңойгон сайын көбөйүш керек. Анан ошон үчүн биздики ушу азыр аябай чоң туура эмес тамак берилген эди биринчиден. Анан түрлөп бериш керек балага. Анан эт кошулуш керек. Негизи ар бир үй-бүлөдө үй-бүлөлөрдө бар эт такыр жешпейт. Бир жумада может бир жейт, кээде бир айда бир жешет. Ошон үчүн ал балада гемоглобин жетишпейт. Бирок эт берилбеген жерде жок дегенде темирдин көп бар продукты, ал жана бобовыйларда көп болот. Фасоль, горох, маш, анан башка да түрлүү көп. Бизде мамлекетибизде алмалар көп, жүзүм бар. Негизи бизде көп темир болгон жашылча жемиштер көп. Ошондой берсе болот, туура пайдаланыш керек да. Ошол. Анан экинчиден жалаң эле тамак менен бул оорунун дарыланганга болбойт. Тамак менен берип эле, жана биздин көбүнчө ата энелер айтат, бозо берип эле ушу менен көбөйттүм. Бозон берген менен кичике балдарга көп берилбейт. Тамак берген бул ошол оорунун алдын алуу эле болуш керек бул, алдын алуу. Негизи сөзсүз дарылаш керек дары менен. Аз кандуулук болсо сөзсүз дары бериш керек. Жалаң диета менен, жалаң тамак менен муну көтөрүш кыйын. Кичине көтөрүлөт, анан кайра түшүп калат. Ошон үчүн сөзсүз дары бериш керек. Негизи дарыланганы аз кандуулук болсо, негизи болсо биз 3 айдан кем бербеш керек. Биздин ата энелер тажайт, көпкө чейин берип, же унутуп калышат бергенден. Ошон үчүн биздики созула берет да бул оору. Анан 3 ай негизи өзү дарыланат. Анан дагы баланын возрастына жараша негизи 2 жашка чейин дагы андан кийин профилактический доза бериш керек деп биздики эсептелет. Мына ЮНИСЕФтин ВОЗдун эксперти келгенде айтышты, биздин Кыргызстанда 40%тен аз кандуулук ашса, сөзсүз профилактика жүрүш керек. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда азыр профилактикада жүрүп атат. Балдарга 2 жашка чейин сиз уккансыз, жана гүл азык деген порошоктор берилген атайын. Тамактан жетишпесе, жок дегенде ошо порошок менен тамакка кошуп берсе, баланын жана жетишпеген эмелерди ошо менен компенсировать этсе болот да. Ошол. Анан ошон үчүн именно балдарга 2 жашка чейин ошол таратылат негизи. Анан эми ошондой программа болуп атат. Чындыгында ошо 2 жашка чейин биздин сиз айтып кеткендей ар бир экинчи бала ооруйт ошо аз кандуулук менен. Анан темирдин препараттары көп. Ар бир темирдин азыр мына участковый врачтар билет. Ал үчүн сөзсүз ата энелер өздөрү врачка барыш керек. Анан врач өзү көрүп туруп, ошо гемоглобин анализ тапшыргандан кийин, ошо эми гемоглобинге жараша оор аз кандуулукпу же ортобу, ошого жараша анан лечение жазылат. Бирок сөзсүз ошо темирдин препараттарын ичиш керек. Мына сиз көп жылдардан бери иштейсиз, ошо балдардын анемия болуп, айрыкча өтүшүп кеткен формасы дагы, күчөп өтүшүп кеткен формасындагы оорулар сиздердин бөлүмгө келип түшөт. Ушундай да балдар, айылдардан, ар кайсы жерлерден, Кыргызстандан. Эми сиз ушу биздин бүгүн ата энелерге да айтып койсоңуз, эгер ушу анемия болгон баланы убагында дарылабаса, ал өтүшүп кетсе кандай болуп кетет, ал кандай мындай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Негизи андай бала биздин ушу ата энелерге мен дайыма айтам да, келгенде батыраак айыктырбайбызбы, биз кечишибиз керек. Келгенде келишет 40-30 гемоглобин менен келишет. 20 менен бар. Өзү норма боюнча негизи норма боюнча жок дегенде балдарга 125 болуш керек. Бизге 20-30 менен келишет, 40 менен келишет. Кээбилер көчөдөн обморокко жыгылган кыздарды алып келишет, алардыкыда 40 болот, 30 болот. Ошондой международный эксперттер келгенде ошондойду айтсак таң калышат, ушундай да болобу депчи.
чындыгында ошондой болот, 20-30 гемоглобин менен келишет. Анан биз дайыма айтабыз, ушу ата эне убагында карабай, убагында ошону байкабай, ой агыш дайыма эле агыш деп жүрчүбүз деп, анан бала көп кымылдабайт, ойнобойт деп өздөрү эметишет. Негизи ата энелер убагында ошонун баарын байкап, убагында өздөрү барса, анан айтышат, врачтар көрбөйт, врачтар айткан жок. Биринчи ата эне көрүш керек. Биринчи ата эне барыш керек. Биринчи ата эне байкаш керек. Баланы тамак ичпей, анан өспөй калат да бала. Анан 8 жашар бала 6 жаштык баладай болуп турат. Бою да өспөйт, окуганда начар. Анан себепти бизге 20-30га түшкөндө биздин больницага түшүп калышат ошондо. Турбай калганда ошондо алып келишет да баланы. Уктап турбай калат. Кээбилер негизи биз коркобуз, жаш балдар 1 жаш 2 жашка чейин аябай гемоглобин түшүп калса, биздики балдар гипоксический отек мозга болуп калышы мүмкүн. Жүрөгүнө күч келет, жүрөгү чоңоюп калат. Мээсине, жүрөгүнө, мээсине ошондой күч келет. Жүрөгү да кечке кан аз болгондо күч келип катуу иштейт, анан аябай чоң болот да. Размерлери чоңоюп калат, чоң жүрөк болуп калат. Анан бак ушу бекер эле иштей берет, кан аз болот, анан ошо менен жүрөк да чоңоет. Мээсине да кан аз келгенде отек, гипоксический отек мозга болуп кетиши мүмкүн. Бүт жерге зыяны бар да. Ар бир клеткага, ар бир эмеге жетишпегенде баланын көп ошо эмеси бар. Ошо. Айгүл Бишеналиевна, демек бул анемия оорусун биздин ата энелерибиз балдар убагында байкап калса, ошо балдарында анемия оору бар экенин убагында байкап калса, бул толук дарылап айыктыра турган оору. Ушундай да. Ооба, конечно, айыктыра турган болот. Эгер биз муну байкаса дагы көп кайдыгер карап этибар алышпаса, бул оорунун кесепети сиз айткандай абдан коркунучтуу. Демек, урматтуу ата энелер, биз кичинекей наристебиздин анемия болуп ооруп калганын кантип байкай турган белгилерди бүгүн адистин оозунан уктук. Эмне себептен бул Кыргызстанда балдардын анемия болуп ооруганынын эң көп экендигинин себепчиси дагы көп учурда бул ата энелер өзү болуп калып атат. Мына ошондуктан биз ушул ооруну биринчиден алдын алышыбыз керек экен, экинчиден эгер бала ооруп калса, өз убагында байкап, дарыгерге кайрылсак, мындай ооруган балдардын санын азайтсак болот экен. Азыр эми биздин негизи бүт врачтар ата эне аскандуулук боюнча бизди кандай дарылаганын билишет. Бирок чындыгында ушу тамак болушунча, кошумча тамак кандай бериш керек, кандай тамак туура бериш керек. Бирок биздин маалыматтар бар. Анан бирок биздин ата энелер ушинтип врачтарга күнөө болганы бир жагынан туура эмес да. Алар өздөрү биринчиден, мен айтам, ата эне байкайбы же врач байкайбы 800 баланын караган, же 1000 баланын караган. Ошон үчүн ата эне убагында баарын ошону байкаса, бала тамак аз ичип калганы же бир жери ооруса жок дегенде барып ошо анализди врачка көрүнүп бир анализ тапшырып койсо, ошондо билинет. А негизи биздин ата энелер жүрүшөт, айтып атпаймынбы. Ушул аябай биз ушу врачтар ушуган аябай кыйналабыз да. Негизи ар бир ата эне жакшы убагында караса эле мындайга жетмей эмес. Биздин бир көп үй-бүлөлөр бар, тамак жетишпеген. Ал башка себеп да эми. Жакшы жашаган, жакшы эметилген, бизде даже кээбилер балдар ата энелери кечке базарга кетишет, акчалары деле бар. Бала эмне ичип атканын кечке билишпейт. Анан тишин кычыратып кандай уктайт, шилекей кандай агып калат, жаздык ал курттардын белгилери. Эми жадалса ошону биздин ата энелер билишпейт, баланын өзүнөн сурашат. Аскандуулук болгондо тишти кычыратабы балдар? Жок, аскандуулукта эмес, курттар болгондо. Курттар көп болгондо тишин кычыратып, анан эртең менен ойгондо баланын жаздыкка шилекей агып калат. Ошонун деле себепти көп ата энелер билишпейт. Тишин аябай кычыратат деп коюшат. Кээбилер даже билишпейт, кычыратасыңбы, кычыратпайсыңбы деп сурайт баладан. Бала кантип жооп берет өзү уктап атса. Анан ошондой көп нерселерди ата энелерибиз байкабайт чындыгында. Ал бир 10-15% айтпаса, калгандар көбүнчө билишпейт. Ошон үчүн ата энелердин дагы мен суранарым, ушул баланы негизи чоңоюп келаткан баланы байкаш керек. Ошо чачын, колдорун, тырмактарда уже такыр бузулуп баштаганда анан келишет. Бузулуп баштаганда это 1 жылдан ашкан бала ооруп аткан. Анан уже байкап анан врачтарга барышат. Бала уже такыр алы жок болгондон кийин. Ошон үчүн ата энелерге дагы сураныч,
балаңарды жакшы карагыла, балдарыңарды, бул өсүп келаткан биздин келечектерибиз балдарыбыз оорукчал болсо кандай биздин келечегибиз болот. Ошон үчүн 80% канча биз чоң процент айтып атабыз аскандуулукта, ал тамак аш менен ушу ата эненин убагында багыш караш деген ушул сөз тууралуу болот го. Айгүл Бейшеналиевна, сизге чоң рахмат. Ата аскалы зоо, эне боорундагы булак, бала экөөнү жанган шам чырак. Урматтуу радио угуучулар, ушуну менен биз кезектеги ата энелерге арналган радио мектеп уктуруусунун соңуна чыктык. Биз бүгүн сиздер менен балдар арасында эң көп кездешкен анемия оорусу тууралуу кеп козгодук. Бүгүнкү биздин студиянын коногу медицина илимдеринин кандидаты, балалыкты жана энеликти коргоо улуттук борборунун балдар гематологиясы бөлүмүнүн дарыгери Черикчиева Айгүл Бейшеналиева болду. Бүгүнкү уктурууну мен Топчугүл Шайдуллаева алып бардым. Уктуруунун режиссеру Жыргал Аманова болду. Эфирден кайрадан көрүшкөнчө саламат туруңуздар.